Сен дин тутум баган аял эмес белең, эмнеге жараткан деп атасың дейт да. Неге биздин жаратканыбызды айтып атасың деп? Диний маданиятты өнүктүрүүдө, диний аң сезимди калыптандырууда акыл парасаттуулукту, ой жүгүртүүнү, эркин ой жүгүртүүнү, логикага салууну биз четтетип коебуз. Сен капырсың, сен жасабай атасың, сен минтип атасың. Жок, чыкпай жүрүш керек экен. Сен күнөө сен молдону уктуң го, ажыны уксаң деген мына видеосу дегендер бар го. Чындыгы мусулмандардай билимдүү, адамгерчиликтүү. Караңгы жерде бир талпанын ичине кирип мушташ дегенде да баягы ким каяктан келатат, каяктан эчтемкени билбейсиң. Сен болсо бу жолуңду момтуп салып койсуң. Тиги намаз окубай атабы, карагылачы. Мындай чийип сал. Ушинтип ойлонбо. Ушинтип ойлонгонуң үчүн сен деп, ушинтип айтышат. Мен не адам оюну ким контролдой алат? Мисалы, чоң болуп оозум ачылып таң калып отурам азыр. Катке, мен малдардын баарын саттым, буюрса батир алабыз. Ай, үйдү коё тур. Жанагы элдин баары үйгө акчасын салып коюп, анан тиги акчасын алдырып ишпеди, же үйдөн жок, же акчасынан жок. Анан экөөбүз акчабыздын баарын салып коюп, монтип отурбайлы. Энең дурайны, сен башыңды иштетпейсиңби? Сен китеп окубайсың кичине. Курулуш компания бул башка, кооператив деген башка. Кооператив ал жерде посредниктер көп. Курулуш компания акчаңды аласың, бересиң, батириңди аласың. Түшүндүңбү? Ай, окуянын тиги айырмасын ким билиптир? Андан көрүп башты орутпай бар, юристке чалчы, документтердин баарын даяндасын, бар. Азыр. Катке, үйдү алдык. Я. Болсун. Ооба. Тиги махабат көнөгүңдү кийип тур. Көптөн бери бизде махабат боло элек. Эмне дети? Жөнтүрчай ашкал. Карганда жаман карадың өлүмдү көрөйүн. Эчтеке болбойт. Жаным десем. Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы ары кызыктуу, маңыздуу, маанилүү эфир болот деп үмүттөнөм. Анткени мейманым Атай Түркиядан келди. Теолог Элмурат Кочкор уулу бүгүн мейманда. Саламатсыңбы? Саламатчылык. Сенин аябай ажиотаж жаратканың бул сен ушул дин тууралуу китебиң болду. Анан ушул китептеги элге берейин деген маңызы карапайым кыргызга жакканы менен тилекке каршы муфтият жактан тыюу салынып атат, Дин иштери комиссиясы. Эмне комиссиясы? Дин иштери комиссиясы. Дин иштери комиссиясы. Эмнеге тыюу салынып атат жана эмнеси менен кооптуу экен коомго сенин китебиң? Дин иштери комиссиясы басып чыгарылышына жана мунун сатылышына биз каршыбыз деп мага бир кагаз жазып берген. Мага айтылыш боюнча, жазылыш боюнча өздөрү окуган эмес, муфтиятка окуткан. Мен билгенден муфтият статусу бейөкмөт уюм. Дин иштери комиссиясы мамлекеттик бир бийлик. Бирок муфтияттын көз карашын алып туруп, дин иштери комиссиясынын атынан мага жазган. 6 бетти белгилептир. Мындан сырткары дагы каталары көп. Баягы биз 6 айттык дегендейчи, мындан дагы сырткары каталары көп. Бирок ошол 6 бетте Матуриди акыйдасына, Имам Азамдын Ханафи мазхабына каршы келип калган жерлери бар деп. Неге андай? Себеби бизде Кыргызстанда салттуу ислам деп аталып келген, биз Имам Азамдын мазхабын карманабыз, ишенимде Матуриди акыйдасын. Мына ошолорго мен китебимдин 6 жери, алар белгилеген 6, андан сырткары дагы кооптуу жерлери бар экен. Ушул жерлери каршы келет. Ошон үчүн мындай Кыргызстандагы диний түшүнүктүн, диний бир бүтүндүккө зыян берип коюшу мүмкүн деп кооптонуп жазган. Мен карап чыктым, өзүм жазгам, ар бир сүйлөмүнө жооп бере алам. Бул жана отуруп сүйлөп анан жазып коюнчу, жарымын сен нерден көчүрүп койчу деген китеп эмес. Мен ар бир сүйлөмдү ойлонуп жазгам да. Анан бирок таң калып карадым, балким көрбөй калдым, балким ката кетирет. Карадым, карап чыктым, жок, алар айткан компонент жок. Кээде ал тургай саясий сабаттуулукка байланыштуу жазган макалаларым дагы бар китепте. Алар белгилеген бетте ошолор дагы бар. Матуриди акыйдасы менен Абу Ханифанын мазхабын ал жерлер такыр тиешелүү эмес болчу. Тиешелүү деген беттерин баарын карадым, бирден кайра карап анализдеп чыктым. Андай нерсе жок. Анан мен түз талкууга чакырып келем. Түркияда жүрүп деле ошол виртуалдык ааламда
мындай онлайн түз эфир кылып талкуулайлы, талкуудан качпайлы. Мен урушканы же чыр чыгарганы келген жокмун, бирок баарыбыз Кыргызстан деп жүрөбүз. Кыргызстанда бир тынчтык, бейпилдик болсо, диний маданиятыбыз да өнүксө, өссө деп алардын дагы ниети ошол болсо, менимче талкуудан качпаш керек. Мен далилдеп бергенге даярмын, алардын айткан сын пикирин орунсуз экенине. Эки, менин дагы бир канча суроолорум бар. Менин китебим басып чыгарыш кооптуу боло турган болсо, бүгүнгө чейин муфтияттын уруксат берген китептердин ичинде мен таап бере турган аябай көп нерсе бар. Мен айттым, келиңиздер, талкуудан качпайлы. Бул Кыргызстанга ким кооптуу экен, ким коопсуз экен. Ким көңүл буруп жазып, мындай Кыргызстандын диний маданиятын чындап дарт кылып атат өзүнө. Ким эптеп септеп иш кылып атат? Көрөлү дедим. Бул бир неме да мүмкүнчүлүк. Как раз мени жаман көрүп атса, мына мен чакырып атам талкууга, өзүм келип атам. Ошол жерде мени чыгарсын, дискредитация кылсын, каталарын мойнуна коюп берсин. Мен айттым, катам эгер мойнума коюп берсеңер, мен мойнума алам. Пикиримден кайтам, анан силерге рахмат айтам ушул катамды көрсөтүп бергениңер үчүн. Илимий маданият менимче ушундай болуш керек. Бирок Текебаев айткандай, жооп жок. Мен виртуалдуу аламда да кайрылдым. Жок, кече кандайдыр себептерден азыр Бишкекке келип калдым. Бир канча күнүм бар. Мен азыр Бишкектемин. Сүйлөшөлү, келгиле дедим. Дин иштер комиссиясынын төрагасы келсин, ошол кагазга кол койгон киши. Анан мен билбей эле кол коюп коюпмун десе, өзү туура эмес. Муфтий мырзанын да керисти болсо болот дедим. Отуруп сүйлөшөлү, диалогдон эмне катышат. Бирок жооп жок. Өткөндө дагы силердин ошо Түркиядан келген Жанузак аттуу жигит менен дагы ошо маектешкенде аябай мындай өкүттүү болуп айтты эле да, бизде дин такыр өнүкпөй элекен, артта калып калыптыр, мараң кыргыздар оң бут менен кирелүү, сол бут менен кирелүү деген темада эле калып калышыптыр дейт да. Бул өнүкпөй аткан себеби эмне дейсиң? Себеби жалпы кризис бар. Мусулман ааламында жалпы кризис бар. Катаны моюнга алуу ийгиликтин жарымы дейт го. Мен мына китептеримде жалпы тематикасы мындай. Диний аң сезим, акыл парасаттуу, логикалуу, илим билимге туура келген таризде өнүгүшү керек. Мына ушуну Куран дагы бизден талап кылат, пайгамбар деле ушуну талап кылат. Бул жалпы эле мындай адамзаттын акыл эсине, баам парасатына, ой жүгүртүүсүнө дагы төп келген нерсе ушу. Ушинтип өнүгүш керек деп айтам мен. Мынтип өнүкпөгөн үчүн биздин абалыбыз ушу. Азыр мындай купултолорлук, биздин ичибиз чыгарлык бир абал жок. Жалпы эле мусулман ааламында. Биз ошонун бир мүчөсү ганабыз. Бир ой чабытта, бир парадигмада биз кризис жашап атабыз. Бул кризистин эң чоң себеби эмне болуп калды? Диний маданиятты өнүктүрүүдө, диний аң сезимди калыптандырууда акыл парасаттуулукту, ой жүгүртүүнү, эркин ой жүгүртүүнү, логикага салууну биз четтетип койгонбуз. Ошон үчүн жомок окшоп кеткен, жанагы фантазияга окшоп кеткен, Гарри Поттердин киносуга чүт калгандай, мындайча айткандачы, ошондой анан тиги жактан учуп келген экен, карап туруп, бир көзүн эме кылып туруп, дем салган экен, суу аркага кайтып кеттир, анан кийин кумгандагы сууну кайнатып туруп, кайра муздатып коюп туруп, учуп барып, дарат алып тур деген нерселерчи. Жок булар. Жок, буларды жок деп мен айтам. Бул менин мусулманчылыгымдын, мен түшүнгөн исламдын, таза аруу исламдын талабы. Илимге, билимге, акылга, логикага туура келген нерсе гана туура же туура эмес деген нерседе мындай тандоого укук алат. Биринчи шарт ушул нерсеге туура келиш керек. Бизде ушул нерсе четтетилген. Кылымдар бою биз ушул жаралар менен келе атабыз. Мисалы, өз учурунда мусулман ааламы өнүккөн, мусулман маданияты өнүккөн. Сиз уктуңуз беле, мисалы, батышта Томас Аквинас деген бир теолог өткөн бир учурларда, Ренессанстын баштарында. Алар баягы караңгы болуп, анан Ренессанстан кийин айдың болуп кетти дейбиз го. Томас Аквинастын чыгармаларында, азыр классикалашып калган чыгармаларында эң көп мындай биздин ааламда эң көп дипнот Ибн Сина мен Ибн Рушд. Булар ислам философтору. Өздөрүнүн учурунда булар батышка дагы, биздин коомго дагы ислам маданиятын дегеле мындай ислам философиясынын пик деген кишилер болгон. Авторитет мындайча айтканда. Бардыгы ошол жерге дипнот түшкөн. Ошондо өнүккөн. Биз аябай сонун өнүккөнбүз, жол көрсөткөнбүз. Мына бүгүнкү технологиянын өнүгүп, өрчүп кетишинин эң түбүндөгү, пайдыбалындагы
жана табылгалар, ойлоп тапкан нерселер, булар көпчүлүгү мусулман аламындагы алымдарга тиешелүү. Мына илим билим менен эри шаркап кеткен, акыл парасаттуулук, логика менен эри шаркап кеткен. Ошол учурда биздин мечиттерде, медреселерде керек болсо Кудай барбы, жокпу деген интеллектуалдык талкуулар болгон. Мен мисалы өзүмдүн оюмдан, өзүмдүн пикиримден, парадигмамдан коркпосом, мен бардык жерде талкуулайм. Мисалы, ким мисалы эки бала жолдо мушташып кетсе, ким биринчи таш менен уруп берет, мисалы, же ким башкаларын чогултуп келет, акесин, инисин дегендейчи. Өзүнө ишенбеген адам, мен мушташайлы деген жок мындай. Илимий талкууда деле ошол учурларда биздикилер өзүнө ишенген, туура экенине ишенген, жана талкуудан эч бир учурда качкан эмес. Ал мечитте Кудай барбы, жокпу, Кудайдын бар экенине ушунчалык ишенет эмес, билет, ушунчалык өзүнө ишенет. Ошон үчүн ушундай талкуулар болгон. Сиз айтып атасыз, кризистин себебине. Акыл, парасаттуулук, логика, илим билимди биз четтетип салдык. Жана бүгүн ушул Куранга ылайык акылга салсаң адашып каласың деген ошол канча кылым мурдакы кризистин дагы тамыр жайып келаткан өңүттөрү, жыйынтыктары. Тилекке каршы ушул Instagram баракчамда дагы түз эфирлерди өткөрүп келем. Анан алдына комментарий келгенде окуп калсаң психологдор болобу, астрологдор болобу, нумерологдор болобу, же болбосо ушундай илим билимге тиешеси бар адамдар менен маектешүү учурунда сөзсүз түрдө бул ширк, такыр баш бакпашыбыз керек бул нерсеге, Курандан четке чыкпашыбыз керек деген көп мындай терс маанайдагы нерселерди угуп калам да. Анан бул канчалык деңгээлде туура деп ойлойсуз? Биз илим билимге сугарылышыбыз керекпи? Ар жак бер жактын баарын баамдап көрүшүбүз керекпи? Ушул дагы бир биз канчалык оор кризисте экендигибиздин көрсөткүчтөрүнөн бири өзү. Бардык нерсени Курандан издейбиз да. Мисалы, мен таң калбайт элем, эртең Илон Масктын Tesla машинасы келсе, ошону минсек болобу болбойбу, Куранда жобу барбы деп деле издесе мен таң калбайт болчумун да. Куран адеп, ахлактык жактан жол көрсөтүүчү бир китеп. Илим билимди мунун ичинен издеш, бардык суроого жооп береткен, азыр мындай Куран түшкөндөн баштап кыяматка чейинки адамзат муктаж болуп, жана боло турган бардык суроолорго жооп береткен. Ошон үчүн Куранды эле окуп туруп, эң башкы илим дагы Куран экен, башка эчтемкени кылбай эле коюш керек, ошонун чегинен чыкпаш керек дегендер да. Ушул эмоционалдуу, анан демагогиялуу бир сөз. Реалдуу илимий чындыкка дал келбейт. Биз Курандан адеп ахлактык принциптер, булар трансценденталдуу принциптер деп коет. Убакыттын өтүшү менен же географиянын өзгөрүшү менен өзгөрбөгөн багыттар. Мисалы, бирөө урдаба, бирөөгө жалган айтпа, жетимдин акысын жебе, таразадан алдаба, уруштурба эки адамды жөндөн жөн. Бул универсалдуу багыттар да, трансценденталдуу багыттар. Бизде Курандан үйрөнө турган нерсебиз ушул. Анан анын сыртында мисалы сиз жана нумерологдорду, астрологдорду айтып атасыз, бул жагында карап көрөлү. Канчалык илим билимге дал келет? Булардын кылып аткан илими, билими канчалык реалдуу? Ошого карап туруп, эгер чындап илимге, билимге талаптарына төп келсе, алар чындап эле мындайча айтканда серьезный деп коебуз го. Серьезный адамдар болсо, ошол өздөрүнүн билими жаатында аларды угуп көрүп койгон менен эч ким динден чыкпайт. Бизде сөз бар, кыргызда сонун эле сөз бар. Көпкө кеңеш өзүң бил. Угуп кой бера, динден чыкпайсың, коркпо. Анан угуп койгондон сеники жакпады, мен бул жакта Курандан эле таап алам же өзүм эле шарият түшүнүгү менен эле таап алам десе эле боло берет. Бирок эч бир учурда көрбөш керек, укпаш керек, буларды жоготуш керек, уруш керек, согуш керек деген нерсе кризисти гана, ажырымды гана чоңойтуп атат, диалог каналдарын жаап келатат. Бул бизде теңирчи деп коебуз го, кыргыз баалыктарына бир аз биз кыргыз иденттүүлүк каяка кетет дегендер менен шариятчылардын ортосунда деле ушул нерсе жашап атат. Туура эмес. Сүйлөшүш керек. Алар деле биздин туугандарыбыз, биздин эле адамдарыбыз. Идеяда ой пикирди эки башка болуу бул биздин душман болуп чабышып жатып калышыбызга жетиштүү себеп эмес. Ушуну баса белгилей кетсек, мисалы үчүн эмнеге мындай ушунчалык мындай араб кулдар, булар кыргызды саткандар деген мындай жек көрүү турат да.
бүт ар бир кыймылында арап жыттанат, кийиминде арап жыттанат, сөзүндө арап жыттанат деп эле мындай элдер кыргыз салттуулукту кармагандар аллергия болот да. Анан тиги багытка барып, араб кулдар менен жүрсөң, ой, турмакчанын ичинде. Аякта да жакшы досторуң бар, жакындарың бар, саналаштарың бар. Алар менен сүйлөшө келсең, алар болсо жанагы ар бир нерседен мындай кыргыздын баалуулуктарынан мындай тыюу, динге каршы келген нерселерди көрөт дагы. Анан алар болсо тескерисинче ушу теңирчилер деп жек көрүшөт да. Анан чындап анан ойлонуп, анан бул коомдун эки ажырымга таптакыр түшүп, кыргызга душман болуп калганы өкүндүрөт да. Анан бул салттуулукту, кыргыздын салттуулугун биз карманышыбыз керекпи? Кыргызды биринчи орунга коюшубуз керекпи? Же берки жакты коелубу? Ар ким каалаганын койсун. Бул нормалдуу нерсе. Бизде сиз жакшы нерсени айттыңыз да, бир учта шарият тарапта аша чаап кеткендер менен кыргызчылыктын наркы учуна барып алгандар диалогко келе албайт да. Орторакта мындай бир аз сүйлөшөлү, украинчө деген толеранттуулук болсо, мындай диалог болмок да. Экөөнүн тең менин оюмча орток бир катачылыгы бар. Бул муну араб кыл дебеш керек да. Бул дагы муну сен шарияттын душманы, Алла Таала сени жазалайт дегенге окшогон нерселерди айтпаш керек. Экөөнүн тең катасы коомду бир типтүү окшош адамдар, окшош типтерди жараткысы келет да. Баарды жума күнү мындай көчөлөр бошоп намазга барса, мисалы бул жактан да тек киши орозо тутса, баардыгы анан сиз айткандай баягы сүйлөгөн сөздөрүндө интонация тамгаларында арабча тамгалар аралашып турса, мисалы мен кээ бир атайы көрбөйм, бирок алдыман чыгып калганда кээде мындай көрөм да видеолордон. Хадис деген сөз бул кыргызча. Хадис деп деле айтып койсо болот да. Хадис деп мындай интонациясын сабыр деген сөздү мен көрө баштадым, ыын алып коюп, сабыр деп жаза баштап да. Бул туура арабчада ошондой ыысы жок жазылат, бирок анын ыысын алып койсоң, Кудай сени жакшы көрүп, ыысын коюп койсо, жок, сеники кыргызча жыттанып калды деп өткөрбөй койбойт да. Аны биз кыргызбыз да. Сабыр деп эле колдонуш керек. Аллах деп мисалы, мен каршы болчумун. Алла эле деш керек. Биздин сингармонизмде ал арабчадагы х еще бул биз айткан х эмес. Бар менен жоктун ортосундагы эле. Биздин сингармонизмде бул Алла деп эле айта бериш керек. Кудай деш керек, Теңир деш керек. Болду. Бир күч бар, супер күч. Ошол менин Кудайым, ошол менин жаратуучум. Мен ошол менен ынтымак болуп жашашым керек дегендейчи. Бизде эми ажырым бүтөбү. Башка толтура маселелер бар. Жетпей аткандай акыркы учурларда ушуну пайда кылдык. Ошол кыргызча теңирчилер, анан шариятчылар депчи. Мен айтпайт элем да, исламчылар депчи. Мен жеке пикиримде исламдын ийиси жок дебейин, бирок ийиси бар, бирок калгандары барбы жокпу билбейм. Жанагы исламды биз кыйратабыз, мына бизден сурагыла деп туруп жанагы ажырымды чоңойтуп аткандарчы. Экөө тең бул жакта аша чаап жүрөт. Бул жакта аша чаап жүрөт. Бул туура эмес, негизи диалогго келиш мүмкүн. Ким биринчисин алдыга коет деп атасыз? Ар ким өзү каалаган. Биз коомдо бир типтүү адамды жарата албайбыз. Пайгамбардын сөзү жанында христиандар дагы бар болчу, жөөттөр дагы бар болчу, бутпарастар дагы бар болчу. Ал болгону даават кылды, башкача айтканда айт деп жеткирип койду. Жектеген жок, мисалы сен эртең ахиретке барганда көрөсүң дегендей мындай бир диалог каналын жаап мындай бир чоң нерсе кылган жок да. Биздин ислам түшүнүгү, мен түшүнгөн исламды мен өзүмө жооп берем. Мен түшүнгөн ислам түшүнүгүндө жана каада салтты кайерге коюш керек, кайсынысы биринчи. Улуттук иденттүүлүк дайыма борбордук орунда турушу керек. Мен мындай бир ключевой өзүмчө бир сүйлөм кылып алганмын. Биз кыргыз мусулман болсок гана бейишке киришибиз мүмкүн. Арабтарды туурап мусулман болсок, вероятность мен оюмча аз. Пакистандыктарды туурап мусулман болобуз, буларды кыйратат дегенсек аз. Биз кыргызбыз. Кыргыздын көнөрбөс баалуулуктары бар. Мен дагы балким сөз келсе айтып берем. Балким кээ бир учурда мен айтам да, бизге шарият жетип келелекте, шарияттын баалуулуктарынан алдыда турган биздин улуттук баалуулуктар, нарк насил бар болчу. Ошол себептүү ким кайсынын алдына коет, ар ким өзү каалаган. Бирок ушул нерсе
мен канча жыл болду? 2012-де университетти бүттүм. Андан кийин жогорулатып окуганыма мисалы 10 жыл болуптур. Мен мындай бир шейхтин колун өп, этегин өп, түбүнө барып отуруп алып, анан кийин жанагы кандайча анын айтканын туура деп кабыл алып жаттап, мындай илим окуган жок. Мен өзүм профессорларыма каршы чыккан учурларым талкуу. Анан сеники туура деген учурлар болот, алар өздөрүнөн кетипчи. Мен ушундай чөйрөдө окуп, изденип аткан адам катары ушуну айта алам. Мен түшүнгөн ислам эч бир учурда улуттук баалуулуктарды четке какпайт. Бир гана өлчөм бар, бул шарият үчүн дагы өтүмдүү, салт сана үчүн дагы, бардык нерсе үчүн акылга, логикага туура келиш керек, акыл парасаттуулукка, анан жүрөккө. Биз кээ бир нерсени сиздин деле балким башыңыздан өткөндүр. Акылга, логикага салганда башка жолду көргөзүш мүмкүн, бирок жүрөгүң менен балким туура эмес болот. Оройт, ушул жерди эч ким алдай албайт. Мына ушул мен оюмча бул ичибиздеги рух, таза, пакиза рух бизге дайым туура нерсени айтып турат. Урулар, мисалы үчүн, же адам өлтүргүчтөр эле кээде эч ким жок жерге барып ыйлаган учурлар болот, мисалы үйдө отуруп алып, жинденип. Себеби бул жерде эч ким алда, анан үнүн дагы эч ким бастыра албайт. Демек, акыл парасаттуулук, илим билимге, логикага жана буну абийир, выждан деп коюшат. Абийирге туура келсе, биз нарк насилди дагы алышыбыз керек. Када салтты жоготпой, кайра тургузуп, аны биз кыргыз болуп жашап калганга аракеттениш керек. Бул исламдын деле бир буйругу да. Мен Кыяз Молдокасымов агайдан бир окуп калдым эле, Фейсбуктан бөлүшкөндө. Ошол Кытай эски жазма булактарында, тарыхты жакшы билем, бирок ошол кишилерден. Эски жазма булактарда биринчи учурда биздин атыбыз өткөн датадан баштап бир канча улуттун аты өткөн да, мындай, булар мындай. Бүгүнкү күнгө жетип келген кыргыздар экен. Мисалы башка жеткелиптир да, жоголуп сиңишип кеткен. Демек бул чоң көрсөткүч. Биз бүгүнгө чейин жок болбой жетип келсек, бизде бир нерсе бар. Баалуулук бар, көнөрбөз. Өчпөгөн бир нарк насил бар. Дал ошол себептен биз муну карманышыбыз керек. Менин жеке пикиримде бул исламдын дагы буйругу. Биз кыргыз мусулман болсок, бейишке киришибиз мүмкүн. Бирок арабтарды турап, менин жеке пикирим бул. Атын арабча коюп, анан жана мен айткандай дават деп айтканга батын албай, дават деп баягы арабча аралаштырсы, ушу арабча жыттанса эле Кудай жакшы көрүп кала тургандай. Жок. Биз кыргыз мусулман болушубуз керек. Эгер мусулман болгубуз келсе, бул деле бирок чек эмес. Сөзсүз мусулман болуш керек деген нерсени айткым келген жок. Башка бирөөнү туурап, менимче бейишке кирбейбиз. Себеби мен ишенген илимий маданиятта ушундай бир сөз бар. Бирөөнү туурап, туура нерсени кылгычакты өзүм болуп, өзүмдүн жеке принциптерим менен ката кылганды мен тандайм. Ушул туура нерсе. Ошо бизде кичине толеранттуулук жетпей атат да, мисалы үчүн башка диндин өкүлдөрүн кичине жетпей атабы, же көп эле. Аябай жетпей атат, мындай жумшартып айтканда да, мындай башка дин тутумду тандагандар, мисалы үчүн бир интервьюмда маегимде мен дин тутунбайм деп койсом, ой, жаратканга ишенем, бирок дин тутанбайм десем, кантип болсун азыркыга чейин, мисалы үчүн жазган постторумда улуу жараткан деп жазсам, сен дин тутунбаган аял эмес белең, эмнеге жараткан деп атасың дейт да. Неге биздин жаратканыбызды айтып атасың деп? Ошон үчүн мындай элдердин көп аң сезими дин тутунуу менен жаратканга жөн эле ишенүүнү айыр эте албайт экен да. Мен мисалы үчүн аябай мындай жанагы дават айткандарды сен айткандай мындай угуп, анан ошолордун намаз окугандардын арасында жүрүп, анан башында аябай кызыгуум болгон да ислам дининечи. Анан аябай 5 мал намаз окуган биринчи жолу көргөндө жүрөгүм түшүп, чыгып ушундай болуп кызыгып кирип баратып эле. Анан логикама сыйбайган бир аябай көп нерсе болду да. Кыйнап салдыбы? Анан бул болбойт, тигил болбойт, мындай эркиндигиңди муш чектеп туруп, анан кечке эле тозоктун отун айта бергенде кадимкидей адам ренжиткен да. Ошондой диниңди өзүңө эле кармачы, рахмат, ыраазымын, аябай боо жерге чейин, кокомо чейин ыраазымын. Чын эле сен айткан боо жүрөк менен, абийир менен эле эсептешип, анан улуу жараткан менен эле бир байланыш түзүп алсаң, мага ушул комфорттуу болду.
негизи ислам деле ушуну эле айтат. Анан неге мындай чабышып, кырылышып, согушуп атабыз? Эми аны чабышып кырылышкандардан сураңдар, неге согушуп атышат экен. Мага түшүнүксүз. Азирет Алинин бир сөзү бар. Илим бул бир чекит гана, караңгылар а чекитти көбөйтүп берет дегенчи. Негизи оңой эле жанагы үйгө кирип кетип атып мына дуаны окушуң керек. Жана подиумдан чыга албай калганда мына дуаны окушуң керек. Анан оң жакка карап түкүрүшүң керек, сол жакка карап түкүрбөсөң анан баягы шыпыргы дегендер деле күлкү болуп кетпеди. Тигинен койсомбу, жаткызып койсомбу дегенчи. Булар негизи баягы ислам баалуулуктары, ошол биздин приоритетибиз болгон нерселер эмес да. Ушулар менен мындай өтө көбөйүп кетти дагы. Сизге окшогон бир аз мындай акыл парасатты өчелек, ошо ичиндеги үндү уга алган адамдарга мындай неме болуп кетти да. Караңгы жерде бир талпанын ичине кирип мушташ дегендей да, баягы ким каяктан келатат, каяктан эчтемкени билбейсиң. Ушуга окшош белгисиздиктин ичине мындай түшүп калгандай болду да. Анан бир нерсени адам күтөт да, мисалы, динде мына болот экен, мына болбойт экен, мына сооп экен, мына күнөө экен десе, какой-то бир принциптери болуш керек да. Мисалы, арак арам десе, ошо арак арам, а пивочу деп сурабаш керек. Сураса логика жок деген сөз. Анда арак эмне үчүн арам экенин түшүнгөн адам пивону, винону өзү деле билип алат. Мисал үчүн да, мисал катары айттым. Ошол нерсе жок болуп калганы үчүн, ошону айтып атам, акыл, парасат, логика чыгып кеткен үчүн менин жеке пикиримде эң акыл парасаттуу адамдар азыр бүгүнкү биздин коомдо жашап аткан практикалык жашоодо, китепте эмес, практикалык жашоодо жашап аткан исламдан качып калды. Туурабы? Туура. Турцияда бир агайыбыз айтты эле, азыркы жанагы мындай коомдо жашап аткан исламды көрүп туруп мусулман болбой койгон аябай туура депчи. Неме, себеби бул эмес, ислам бул эмес болчу. Буга кирбеш керек. Жана бир адам келиптир. Мен кабинетимде отурсам дейт, келип, мен мусулман болбойм деп чечтим, сиз менен кеңешейин деп келди. Анан өзү бир нерсе жазып атты. Бурула калды. А неге десем дейт, мисал үчүн мусулманчылык, ислам мындай болуш керек эле, бирок менин тегерегимдеги, чөйрөмдөгү адамдар мындай. Мечитке кирет, балким багымдат намазын бир дагы жолу пропустить этпегендир, мечитке барып окуганда. Бирок адеп аклагындагы көрсөткүч 0, өскөн эмес. Мечитке кирип, мисалы, жанаша намаз окуйбуз, бирок базарга барганда кайра эле мен аркаман иш кылат, жанагындай коңшу каякта, туугандык, адеп аклак каякта деген нерселер жок. Дал ошол себептен мен мусулман болгум келбей калды. Мен мусулманчылыктан чыгам деп айтты эле дейт, жана угуп бүтүп. Сени куттуктайм, сен таза мусулман турбайсыңбы депчи. Ушундай ойлонуш керек да, Ушул нерселерди биздин принциптерди бүгүнгө чейин бизди башкарып келген нерселерди жоопко тартыш керек. Сураш керек, ал туура болсо өзүн өзү актайт, андан эч коркпош керек. Жанагы таза адам соттолуп кетсе, эгер сот таза болсо, акталып чыгат да. Ким коркот соттон? Кир, ушул жер билинип калбай экен дегендейчи. Дал ошол себептүү мен ушул нерсени практикалап өткөрдүм. Мен деле 9 жашыма мечитке чыкканмын, билишет айылда. Эрте менен ошол үйүшүп, тоңголокто жана мечитке барып, намаз окуп, анан арабча үйрөнүп, Куранга түшүп, ушинтип масала угуп эле жүргөнбүз да, биз деле. Бирок кудум ошо мен дагы сиздикиндей суроолор аябай көбөйүп кеткен. Мен жооп алайын десем эч ким жок. Молдодон сурайын дейм, баягы тозогому гарантиялап коебу деп корком. Жана андай суроо болбойт деп койсо эле башка авторитет жок сурай турган. Мен 6-класс болчумун, унутпайм, эч унутпайм. Атам менен афаман ошо мындай болбой кеткенде сурагам. Менде бир суроо бар, балким жооп бересиңер деп, анан айтып көрчү дедиле. Кудайды ким жараткан дедим. Баарын Кудай жаратты деп атат. Мага кызык, логикалык. Аны ким жаратты? Же ал кантип пайда болду? Муну мага бирөө түшүндүрүш керек да. Анан берип алып, эми өлдү, вабанкта бул жагы. Же алдыга кетем, же аркага күтүп турсам, рекламалардан кийин деди, десе тамаша. Ойлонуп турушуп, анан бири-бирин карап туруп, чамамда экөөндө тең жооп жок да. Алар орто мектепте эле бүткөн адамдар, айыптабайм. Андай суроо бербей жүргөн экинчи деди. Анан ошондо мен ойлодум, болду, уже мен Критке кеттим, Кудай списоктон сызды мени, бул ишке жолотпогуламан деп. Андан кийинки ийгиликсиз болгондорум, ишим жүрүшпөгөн бардыгын ошого жоромолдоп жүрдүм. Көрсөм мен аябай сону мусулман болуп аткан экен элем.
баягы бирөөнү угуп алып, ушундай деп кирип кеткен. Мен оюмча Кудай жазалайт ошондой адамдарды. Мен өзүм аргументация кылышым, өзүмдү өзүм акыл парасатым, дараметим жеткен жерге чейин мен өзүм далилдешим керек. Кийин бул суроолордун бардыгына, дээрлик бардыгына жооп таба баштадым. Теология факультетин ортолой баштаганда мен да мусулман болбой эле койсомбу дегенге чейин баргам. Ушунчалык оор болуп кеткен да. Ушинтип ойлонбо. Ушинтип ойлонгонуң үчүн сен деп, ушинтип айтышат. Мен не адам оюну ким контролдой алат? Мисалы, андай ойлор келбесин десе келбей калабы, мисалы, блокировать эте алабы, өчүрө алабы? Жок. Ушул акылды мага Кудай берсе, ушул абийирди Кудай берсе, ушул ойлор келип атса, бул Кудайдан келип атат. Мен буга жооп табышым керек. Жооп таппай койсом кайра Кудайдан да күнөөкөр болом. Анан кийин бир нукка ыргакка түшүп таап алгандан кийин башка жаатта өзү магистратура, докторантура окуйм деп аттым. Бурдум дагы мен философия окуйм дедим. Эң күчтүүсүнө, мындайча айтканда, талапкер болдум, эң ооруна. Анан аябай сонун болду. Ачылды, эшиктер ачылды. Азыр философияны окуду, буруп кеттиң, кетип калдыңбы? Мен эмем узкий специалист деп коет го, дин философиясы. Мен теология факультетин 2012-те бүткөм. Мен шариаттын адамы эмесмин, мен молдо эмесмин. Диндин принциптери, акылдын, логиканын талаптарына жооп бериши керекпи? Же керек эмеспи? Керек эмес болсо биз буга ишенишибиз керек. Мен мажбурмунбу ишенгенге? Жок. Мен ушулардын жоопторун тапкан сайын мындай жыргап, эч кимге мындай карыздар эмес, бул тиги молдо кетип калса, шейх өлүп калса жаман кыйын болот да. Жашоомдо бир мен бар, бир Кудай бар. Кудай өлбөйт, түбөлүктүү кылат. Демек эчтемкеден коркпойм, ынтымакмын. Суроолорума жооп таптым. Жанагындай мени казыган, мени кыйнаган суроолор азыр дээрлик жок. Анан ойлоп калдым, ушул мага окшоп ойлонуп жүргөн көп адам бар да. Суроо берет, жооп таба элек. Сураса эме андай суроолорду мен мына чоң ажекелерден көрдүм. Ушундай терең суроо келип калган учурда, мындай суроолорду бербей эле жүрсөңөр, жанагы пайгамбар айткан ушул суроону көп бере бербегиле деген, мисалы, тагдыр боюнчачы. Чоң ажекелер айтты. Тагдыр боюнча суроо эң логикалуу, эң ойлонгон адамдын, эң могул жерде дарты бар адамдын суроосу. Мунун жообу бар. Муну билбейм эле деп кой да, пайгамбарга шултап динден чыгып кетесиң деп коркутпай. Мен билбейт экенмин деп кой. Же окуп келип айтып бер, туурабы? Мен да пендемин деп кой, Мен да пендемин. Чындап эле, мисалы, мен ушул нерсени айта алам. Кудай менин пешенеме жазып, ушуну сен кыласың деп мени мажбурлап, анан акыретке барганда менден сурак ала турган болсо, мен анда Кудайга ишенбейм. Мен ишенген Кудай, мен ишенген абсолюттуу адилеттүү Кудай бул нерсени такыр кылбайт. Түштүктүн диалектикасы менен агарым кылбайт мындай нерсени. Ошон үчүн мен эркин жок мага. Тагдыр түшүнүгүн карап көрдүм. Башкача эле менин исламдын ийси жок деген ийси бар дебедимби? Биздин азыр практикалык жашоодо жашап аткан ислам менен теориядагы болушу керек болгон мен көргөн исламдын арасында чоң айырма бар. Ошолор бизге кризисти жашатат, тилекке каршы. Ошону туура айттыңар да, мындай жанагы кыздар менен, анын менен, көрмандарым менен сырлашып калам го. Ошондо мындай жаны кыйналган, жамынган кыздар жазат да. Сыгылган. Мындай сыгылып, прям эртеңки күнү асынып алам деген кыздар да. Айла жок. Асынып алайын десең күнөө да. Алда болбойт. Анан бул жашоодо. Ошого карабай Түркияда асынып өлүп алгандар дагы бар. Жаңылыктарга чыккан. Айта бериңиз. Жашоодо мындай тирүүлүк да, мындай жамынып алган, бирок ошо жамынганына мындай ушундай монтип сыгылып, мындай монткиси келип атат тим элечи, анан Назиреже кыйналып кеттим дегендер. Аны эмнеге ушу дин адамды монтип эле кыйнап үстүнө чыгып эле анан карап отурсаң, алардын дааватын уксаң, Кудай бир киши да, мындай мээси тайкы бир киши отуруп алып, эгосу шишиген. Отуруп алып, анан интриганды мындай неме, анан майдачыл киши, анан сен болсо бу жолуңду момтуп салып койсуң, мен сени тозоктун отуна күйгүзөм
Сен болса байпаңды кийбей коюпсуң деп отурган бир жиндидей да логикага сыйбаган нерсе да, ушуну айтчы. Биз ошол кризис деп атпаймынбы? Кудай таанымыбыз тайкы эң баштачы. Эгер ушул оңолсо бир топ нерсе оңолмок. Мен китебимде дагы муну жаздым, макалалардын бирөөсүндө. Биздин Кудай таанымыбыз баягы Кыргызстандагы тырнакчанын ичиндеги авторитет кишилер бар го, ошого окшогон эме да. Баягы бүгүн ашка кеттикпи, топ барбы дегендейчи, бардык нерсе спонтанный, эч кандай принциби жок. Сен алдырып жүрчү могул жерди, жаңгыр жаадырып кой бул жака дегендей, анан тиги намаз окуп атабы, карагылачы. Мындай чийип сал, келгениңди көргөзөм дегендейчи, мисалы, ушуга окшогон бир Кудай түшүнүү да. Андай эмес, андай жок. Мен тааныган Кудай бул Курандын тилине дагы төп эле келген. Бизди кечирип бериш үчүн бизди мындай эптеп бейишке киргизип ушул жыргап калсын, мына дүйнөдө дагы кыйналбай жашасын деш үчүн мындай шанс издеген, аябай, могул жака эле бурулсаң болмок эле да деп бизге жанагындай жардам бериш үчүн жан тартып пытырап турган бир Кудай да, мындайча айтканда. Практика жүзүндөгү Кудай жанагы гайлар бар го, узактан пайлап токтоп туруп акча төлө дегендейчи, ошондой да баягы. Ошол жерден эле бул жака бурулба деп койсо болот мисалы, бирок бурулганыңды да көрөт, мисалы, паласаны деп элегиң, аны токтотуп туруп, колго түштүңбү дегендейчи. Кудай таанымыбыз эң башта тайкы түшүнүктөрүбүздүн бирөөсү. Мен окуп үйрөнгөн Кудай, тааныган Кудай абсолюттуу адилеттүү, абсолюттуу даанышман, абсолюттуу акылдуу, абсолюттуу мээримдүү зат. Бир гана күнөөнү менин оюмча кечирбейт. Ушул айткан сөзүм аябай мындай сенсация болгон учурунда. Жекелик маанидеги күнөөлөрдү Кудай менен ортобузда биз эсептешип алабыз. Аны буйрса биз жакшы жашасак, адамбыз баарыбыз да күнүгө жүздөгөн каталарды кылабыз, билип билбей. Муну Кудай кечирет, мисалы. Убагында намаз калып кеткендир. Оруза тута албай калдык бир күнү, мисалы үчүн. Же болбосо отуруп бирөө жөнүндө ой күлүп, жаман ойдо болуп койдук, контролдой албай калдык. Буларды Кудай менен оюмча кечирет. Эгер биздин ниетибиз түз болсо, оңолобуз деген адам болсо. Бир гана күнөөнү кечирбейт, бирөөнүн акысына кирсең. Менин акымды жесе, мисалы, ошол эле азыр Дин иштер комиссиясы муфтияты менин китебимди кара деди. Маселе менин китебим эмес. Маселе Кыргызстанда мына сизге окшоп жан дүйнөсүнү кыйнап дээрлик ислам ушул болсо мен сыгып салды, башка бир эмем жок, выход жок деген 10 миң деген, 100 миң деген адамдардын выжданы келечекке абийир маселе. Мына ушулардын алдын ушулардын өздөрүндө альтернативалуу доктрина жок, мисалы. Өздөрү бул нерсеге сунуштап бере албады бүгүнгө чейин. Мен ошол адамдарды өзүмө дарт сезген үчүн, ушул адамдар ушинтип кыйналбаш керек деген үчүн жазган китебимдин алдынан тосуп да, бул менин акыма кирди, жана 100 миң деген адамдын акысына кирди. Мына ушуну ошол акысына кирген адам кечирмейин, Кудай кечирбейт. Муну өзү айтат. Ушул менен келбей келе. Анын сыртында Кудай бизге жардам бергиси келген, бизди кечирип жибериси келген, биздин ишибизди оңолдуруп бергиси келген, ахиретте жыргаткысы келген бир Кудай. Мен тааныган Кудай ушу. Бирок ошол каерден чоң кеткен каталарыбыздын бирөөсү эмне болду? Кудай бир эгосу шишиген, бир деспот бирөө да. Эптеп бир неме таба калып, ушуларды тозого толтуруп, күйгүсү ырахат ала тургандай ойлонушат да. Тагырандай эмес. Бул биздин ой чабыт, биздин аң сезим кризисте деп атпаймынбы? Мунун көрсөткүчтөрүнүн бирөөсү тилекке каршы. Курандын Кудай таанымы буга азыркы практикадагы неме кылганга көп жери туура келбейт. Бир кыз мага жазды да, Назира эже, үй бүлөмдүн баары, ата-энем баары аябай чоң молдолор дейт да. Анан кичинекей кезимен ушунчалык мындай мени жамандырып, ушинтип неме кылып, аябай динге баш отубуз менен кирип кеткен үй бүлөбүз дейт да. Анан бир күнү ушундай китептерди окудум дейт. Ошол китептеги нерселер мага такыр жаккан жок. Мен азыр атеистмин дейт. Караманча каршы жана жолугумду, анын хижабын баарын чечип ыргыттым дейт.
мен караманча каршы атеист болдум дейт. Азыр Иранда деле карасаңыз, бүт кыздардын баары хиджабтарын баарын өрттөп атышат. Неме молдолор көчөдө кетип баратса, селдесин мынтип ыргытып, элдин баары түрткүлөп, аны жек көрүшүп, ушундай чоң бир согуш болуп атат да аяктадагычы. Бул эмне бүт баарын эле ошо кысмакка алып, үстүнө минип алгандан, туура эмес дават кылгандан, Кудайды туура эмес тааныткандан улам бизди Кудай эркин болушубуз үчүн, бизди Кудай сүйүүдө болушубуз үчүн жараткан да. А биз эмне кылып атабыз? Бири-бирибиз менен кырылып, душман болуп, сен капырсың, сен жасабай атасың, сен минтип атасың. Бири-бирибизге үстөмдүк кылуудан, эркиндиктин жоктугунан, чектелгенинен мына ушул нерсе да чыгып атат да. Анан дагы бир бала ошо атеистмин, мени бир теолог же бир дин немеси менен чакырыңыздарчы, мен аябай сүйлөгүм келип атат, диндеги туура эмес жактарды айткым келип атат деген мындай ызырынган нерселер көп келет да магачы. Анан ушундан улам оюм айтып көрөйүнбү? Айт. Мына Иран башка маселе, бирок сиз айткан нерселерге мен дагы кошулам. Биз өзүбүздөн эле өрнөк берсек, бизде бирөөнү араб кул деп атсак, анысы чыгып алып сен тозокко түшөсүң эртең капырсың деп атса, социологияда бир эреже бар да, эч нерсе мындай жөндөн жөн мындай каршы реакция бербейт. Катуу түртсөң, ошо катуу реакция берет, катуу урсаң үнү бийик чыгып жарылат дегендейчи, канчалык катуу урсаң. Демек, эки жакта тең бири-бирине ушундай тил колдоно турганга жетип калса, ошо Иранда деле жанагы молдолорго, биз силерге, аятуллаларга мисалы, биз силерге сый-урмат көргөзбөйбүз мындан кийин деп атса, мындайча айтканда бүгүнгө чейин өткөрүп койгон да. Өткөрүп койгон, сыгып салган адамдын айтпайм, абийир, акыл, парасат менен келаткан бир ички дүйнөсү бар. Бул табият. Мунун алдын жанагы ойноп отуруп, муларды мынтип башкарсамбы дегенге окшотуп туруп, мынтип тосом десең, бул топтолуп бир күн жарып өтөт. Бул мурда жөн эле мындай агып атса, мунусундачы могул жактарына чайып, сел алып жууп өтөт. Азыр кризис ошол эле болуп атат да. Менимче жанагы кыз атеист болуп кеттим деген кызчы исламга эмес, исламдын бүгүнкү жоромолуна каршы. Жана туура мен алып ошол кыздынчы жакшы мусулман болуп кеткенге потенциал аябай чоң. Жанагы берки жок, чыкпай жүрүш керек экен. Сен күнөө, сен молдону уктуңбу, ажыны уксаң деген мына видеосу дегендер бар го. Ошолорго караганда тиги кыздын таза, чыныгы, татыктуу мусулман болуп кеткен күчү, потенциалы жетиштүү. Жана айтпадымбы, бүгүнкү күндүн практикасындагы жашоону карап отуруп, акыл, парасаттуу адам каршы чыгыш керек. Сурак алыш керек. Мындай неге ушундай деш керек? Суроодон коркпо, ал суроодон коркуп эч капыр болуп кетпейт эч ким. Ошо суроону бербей койгон үчүн балким капыр болуп кетиши мүмкүн. Ичинде жок, мен буну айтпашым керек, айтпашым, анда күнөөгө кирип калам. Болду, ал сен кирип болду ичиңе, ал вирусчу. Сен же жооптап ошо менен эсептеш. Же ошого багын анда. Аны айтпай, унчукпай жүрө берсе, биз айтабыз да, Кудай биздин ичибиздегини билет, кан тамырыбыздан дагы жакымын өзү айтып атат, мисалы. Аны ошентип туруп, эмне үчүн биз айтпай койсок эле мындай капыр болбой калабыз же билбей калабыз дагы, динге каршы келбей калабыз. Жок, бул ойго келген нерсеге сөзсүз түрдө жооп табышы керек. Бул жолук оронбогон деле бир кыстарма айтып кетейин да, эме. Менимче бунун негизги философиясы унутулуп баратат. Азыр модага айланды. Оронгон кыз экен, жолугу бар кыз экен депчи. Аны салынгандан, оронуп жүргөндөн максат эмне болчу? Башында пайда болгон ошол Куранда ошол бир окуяга байланыштуу аят түшүп атат да. Ал жерде мындай тарыхый фактыларын карап көрө турсак, мындай бузукулук бир аз көбөйө түшкөн да. Анан бул аялдар бузуку деген жыйынтык чыкпайт бул жерден. Ошол аяттын бир мурункусунда биринчи эркектерди эскертет. Силер дагы көзүңөрдү этият кылгыла, мындай өзүңөр дагы жакшына көргөндө эле жанагынтип калбай, силер дагы маданияттуу болгула дегендей. Анан айтып атат. Ошол бир аз мындай ачыгыраак болуп кеткен үчүн биздин маданиятыбызга эмеге ылайык мынтип жабынып жакшына жүргүлө дегендей бир неме. А бул жерден биз эмнени түшүнөбүз? Бузукулуктун, жамандыктын, адеп акылаксыздыктын алдын алуучу бир жардамчы компонент катары бул буйрулган. Эгер биз бүгүн
Мен көрөм кээде оронгон, бирок андагы макияж сизде жок, мисалы үчүн. Эмне болду? Кимге пайда, кимге зыян, мисалы үчүн. Же оронгон, аябай мындай жабышкан, анан кийин макияждары, анан сүйлөгөн сөзүн карасаң, мисалы бирөөнү көрүп туруп, эгер ислам таза, пакиза, сонун дин болсо, биз ал мусулманды көрүп, көзүбүз күйүп, ой, карачы кандай сонун дешибиз керек да. Бизде тескерisi болуп калган учурлар дагы болот. Мен ойлоп атам, негизги философиясы унутулуп баратат. Мен бир макалаларымдан дагы бирөөсүндө, китебимде чүпүрөк бейиштин ачкычы эмес деген темада макала жазгам. Мен эмнени айткым келип атат? Орону, хиджаб башкача айтканда мындай. Мусулманча кийинип жүрүү адамдын ичинен сыртты көздөй болуш керек. Башкача айтканда, биринчи жан дүйнө тазарыш керек. Ал эмне менен келет? Окуу менен, билим менен келет. Көп окуш керек, ойлонуш керек. Кишилик, характер оңолуш керек. Сен сонун мусулман болуп, ошонун жанагы көрсөткүчтөрүн алып жүрө турган квалификацияга келишиң керек мындайча. Анан оронсо тура. Бизде кандай болот? Сырттан ичкери көздөй. Биринчи оронуп туруп, анан түзө берем дегенде, биз коомбузда булар мусулман, таза, мындай пакиз адам болуш керек дегенде, бир эле кадамын ашыкча басып алса, биз көрүп калып атабыз. Бул өзү оронуп алып мынтип жүрөт го депчи. Ошон үчүн чүпүрөк бул жерде толугу менен теманын сыртындагы нерсе. Маселе биз канчалык адеп акылактуубуз, же болбосо Чыңгыз Айтматовдун сөзү менен биз канчалык күнүгө кайра-кайра адам боло алып атабыз. Маселе ушунда. Өйттесін айттыңда, бұл біз ислам деп азыр сыртқы атрибуттарды эле түшүнүп атабыз да, сыртқы дүйнөнү эле түшүнүп атабыз да, сакалды түшүнүп атабыз, жана антип жамынып койсо ошону түшүнүп атабыз. Мындай бешмалды автоматтык түрдө аны түшүнбөй эле эмнеге аны жасап аткан мааниси тереңи жок. Жөн эле жана аны арабча бирдемкелерди жаттап алды дагы. Анын аузу биллахи минаш шайтонир ражим бисмиллахир рахманир рахим деп эле 5 минут атат. Анан бул эмнеге антип аткан дейлик. Бизде чындап мындай мусулманчылык сырткы эле дүйнө, а ички дүйнө бош. Адамгерчилигиң жок. Немен калыстыгың жок, толеранттуулугуң жок, билимиң негизги болуш жок. керек болгон нерселер. Негизги исламда болуш. Бу мен тегерегимде мен атеистмин. Мен динден сырткарымын деген кишилер чындыгы мусулмандардай билимдүү, адамгерчиликтүү, адамга ушундай жүрөгү таза, ар бир кыймылы таза. Анан мен беркилерге такыр суктанбайм да, бу мен атеистмин деп аткан адамдарга ушунчалык чыныгы мусулмансың деп суктанасың да. Анан ошон үчүн биз ошол туура айтып атасыз да, бүт китептериңизде дагы ошону жазып атасыңар, неме кылып атасыңар. Биздин дааватчылар, биздин мусулмандар, биздин ушул динди жетектегендер адамдарды сырткы көрүнүшкө эле мындай басым жасагыла деп атат да. Ошолор ичкиге жасагыла дебей атат да. Ушуга ички жан дүйнөбүзгө, адамгерчилигибизге, көкүрөгүбүздүн тазалыгына маани бергенде. Эми ал үчүн өзүндө дагы бир даярдык болуш керек го деп, пайдалуу болуш керек аны айтыш үчүнчү. Мисалы азыр сиз мына биздеги ички дигилер деп айтып кеткендериңизди мен китепке жаздым эле, ушул китеп коомду бузуп коет деп атса, ким үйрөтөт анан кийин? Сырткы белгилери дагычы, мен оюмча эң акыркы кезекте биз көңүл бурушубуз керек болгон нерсе да. Мисалы, сакал коюп койбош же хиджаб кийип кийбеш эң акырында, же намаз окуш, мен оюмча эң акырында боло турган нерсе. Биринчи аң сезим өсүш керек, сен ошол намаз окуй турган деңгээлге жет. Аны баяндай спортивный бир упражненияга окшотпой, чындап сен Кудай менен сүйлөшө алып атасыңбы ал жерде мисалы? Ошол окуган намазың сырткы жашоодо сезилип атабы? Мага сезилбей эле койсун, өзүңө сезилип атабы мисалы үчүн? Ошол деңгээлге келсең оку, сонун болот. Мындай толук кандуу мусулман болосуң. Ошол деңгээлге келсең, хиджаб кийип жүр, мындай жолук салып жүр. Сени көрүп суктансın, оронуп алып деле, илимдүү, билимдүү болсо, элдин ишине, керегине жараша болот экен го деген нерсе жаралыш керек да. Мен оюмча сиздин мен сар санаңызга толугу менен ортокмун. Сырткы белгилер болгондо дагы эң акыркы кезекте көңүл бурулуш керек болгон нерселер башыга коюлду да. Мындайча айтканда мен мынтип салыштырып айтам. Бир базарга барып машиналарда, машина тандарда биз
эң башкы көңүл неге бурабыз? Мотору тазабы, коробкасы ходовой жакшы экен, анан калган майда чүйдө. Булардын оюнда мен оюмча азыркы мындай практика бардыгы эмес, албетте бардыгын айыптай албайм. Өздөрү билет, кээ бирлер, мен кээде жазып дагы турам. Булардын оюнда жана машина алыш үчүн биринчи боковой айнеге жакшы болуш керек дегендей, жана мотор, коробка, ал кандай, алар неме жок, же болсо фары жакшы жаныш керек дегенге окшогон нерселерге эле өтүп кеттик да баягы. Аларды биз акырында кийинки кезектерде карайбыз, бирок башкы бул жакта эмне болуп атат? Ошол нерсени аттап өтүп кеттик. Анан мындайча айтканда динге каршы иш кылдык да. Ошон үчүн Кудай бизди жазалап атат, ооба жазалап атат. Мына ушул абалыбыз биздин өзүбүздүн эле тандоолорубуз менен эле келген нерсе да. Эме Юнус сүрөсүнүн 100-аятында айтып калат, ошол жаңылсам, акыл парасатын иштетпеген коомдун үстүнө мындай жамандык жаадырам депчи. Көрүнүш ушундай. Мисалы бүгүн мусулман ааламында мен каалайт элем, бардык эле аалам, бардык эле адам баласы жакшы жашасын, бирок мусулмандардын деле күнөөсү эмне? Алар кризистин ичине туулуп калып, мага окшоп, окуйын десе эч ким жок, кара тиричилик бир жактан шыйрактан тартып кирип атса, ким идея, билим, китеп дегендин аркасынан ким түшөт? Бирок натыйжада өтө оор жашоолорду жашап атабыз да бизчи. Ачкаччылыктан өлгөн, жанагындай жокчулуктан кыйналган статистика дайым биз алдындабыз. Бир жылдык жанагы материалдык кирешени эсептегенде мусулман мамлекеттер аркада. Биз буга татыктуу эмес болчук, биз мындан жакшысына татыктуу болчук. Сонун китебибиз бар болчу, Куран деген мисал үчүнчү. Эч бир нерсени чектебеген, башка китептерди дагы оку, Курандын биринчи аяты оку. Намаз оку эмес, просто оку. Ошол нерселерди кылбай атабыз да, ошондо Куранга каршы келген болобуз. Башында акыл, парасаттуулук менен, анан акыл парасаттуулук кылбай атабыз. Анан биздин үстүбүзгө жамандык жаап атабы? Мен оюмча жаап атат. Өзүбүздүн кемчиликтерибизден улам. Ошон үчүн жана ички дүйнө негизги мындай Кудайдын дарты дейбизби, максаты дейбизби, дурус бир адам жаратуу да, же болсо дурус бир адамды калыптандыруу, өрнөк болуп бере турган. Ошол нерсени керектүү компоненттер жана сиз айткан нерселер. Аны башка орунга коюп, үйрөнмөйүн, мен оюмча кризис дагы уланат, жарыбайбыз. Сон, урматтуу YouTube каналым көрүүчүлөрү, аябай көп суроолорго жооп ала алдык деп ойлойм. Элмурат Түркияда тургандыктан көптөн бери байланыша албай атканбыз. Атай Кыргызстанга келгендигине байланыштуу сүйүнүү менен бүгүн эфирге чакырдык. Мен дагы сүйүнүп келдим. Аябай ыраазымын ушул жанагындай макалаларыңды окуганда эле, ушул демелериңди китебин алгам, Кудай буйрса. Окуп койсоңуз аябай сонун, эфирде сөз берип коюңчу. Окусаңыз. Окуйм, сөзсүз окуйм. Анан ошолордун баарын буйрса дагы ийгиликтерди каалайм сизге. Рахмат. Дагы аябай көп чыгарыңыз. Китептерден болобу, эмне болот? Кичине оюман кайтып атам. Неге? Мага эрте окшойт агартууга кирип алганычы. Неге? Китеп окута албадым. Жазып окутуп көрөм аябай аз. Мисалы мен Facebook'тан байкашымча 50дөй, 100дөй адам бар да, мен тегерегимдечи мындай окуган. Башка жок. Анан мен айылда баягы дыйкандын эле үй бүлөсүнөн чыккан баламын. Мен баягы тиричилик кылышым керек, бала чака багышым керек. Өзүмүн хоббилерим бар, мисалы барып, эс алып, анан багыты жок эле машина айдап алып, айланып, туш келди жерге кирип, чай ичип дегенчи мен ошол нерселер менен артта калып кетип атам да. Ушул китебимди мисалы көмүр жаккан Анкарада жашайм, вроде бы, бирок көмүр жаккан үйдө от жагып алып мен жазган китебим да, мисалы үчүнчү, бирок ушуга карабай жакшы эле реклама болгондой болду, жакшы эле репутация болгондой болду. Мен кызык. Бүгүнгө чейин 6 айга жакын убакыт өттү, 6 айдын тегерегинде, бирок 150дөй гана китеп алынып окулду. Анан интеллектуалдарга дагы капамын. Ой, качан чыгат китебиң, барактарыңды кыла беребиз дегендер жок. Дээрликчи китеп алып коесуңбу деп аркасынан барып жалдыранга чейин мындай түшүп калдык да. Анан айттым, эме Жанузак менин китебиме ошол Бишкекте көбүнчө ошол алектенет. Апарба дедим, анан апарба. Жазба дагы, суранба дагы.
Бизде мындай болуп калды, Назира айым. Биз сиз ушуну туура түшүнөсүз деп ойлойм. Туура диний маалымат, туура бир билим, аң сезимди калыптандыруу бул интеллектуалдык бир продукт. Бул оңой менен бекер келип калгандачы. Мен мисалы Facebook'a жазам же кээде бир жерге жазам. Теманы эң түшүнбөгөн адам биринчи комментарий жазат да. Эң түшүнбөгөн адам. Сүйлөбөй эле кой. Сен оозуң жаап отур, биздин ажылар бар. Мен ал адамды кечирдим. Ал үзүрлүү адам. Ага капа болгонго мындай туура эмес да. Бирок интеллектуалбыз, биз ушул жаатта агартууга, ой, мына мен болбосом карайып жатып каласыңар дегендер өздөрү ушуга мындай бир сөз кошпойт, бир мындай чара көрбөйт, унчукпай өздөрү кайра мындай кошулуп кирип кетет да. А мен ойлоп калдым. Демек бизге окшогон коомдордо туура түшүнүктүн баасы баркы жок экен. Бул оңой келип калган үчүн мен мындайча айтканда бир сөз менен айтканда Алла ыраазылыгы үчүн эле жазам да, ушул туура болуп калсын деп. Билесиздер да, мисалы менден кийин кече эле чыгып, анан 6 ай жанагы андан мындан угуп туруп эле мастер-класс ачып алгандар бар. Акчага окутам, кыйрап турам, менден окуп бүткөндөн кийин бейишке кирбесең мага кел дегенге чейин баргандар. Тырнакчанын ичинде албетте. Ушинткендер бар да, анан ойлоп калдым. Туура, сапаттуу маалыматтын бизде баркы жок экен. Демек, анда мен деле өзүмдү кыйнабашым керек, мен деле адаммын, мен дагы жашашым керек. Ошон үчүн жазбай эле коет окшойм деген ой келе баштады. Мен өзүмө чейинки деген тарыхта бир канча кишинин биографиясын окуп көрдүм. Платондон баштап, мисалы, ылдый жакта биздин Ибн Сина, Газалиге чейин. Көбүнчөсү байлардын адам балдары болгон, аристократтардын балдары болгон. Бай аристократтын балдары эмес болгондорго баягы мамлекеттик каржылоо гособеспечение дегенге окшош жана сарайга чакырып, эмир же болбосо падыша, мен сенин билимиңди бааладым, ал учурларда бизде билим бааланган учурлар. Сен могул жерде отуруп илим жаса, мен бардык мүмкүнчүлүктөрүң менин моюнда ашыгы менен деген шарт түзүп берген. Ошондо мындай өнүккөн экенбиз. Анан азыр Кыргызстанда анан мага окшогон жөнөкөй адамдын чыгып жарыктандырып ириши бир аз кыйыныраак экен. Мен даяр эмес окшойм деп ойлоп калдым. Балким бир аз материалдык жагын түздөп, оңдоп, эч жерге жана мынтип пикир айтып койсом, иштен алып койсо, айлыгым жок калып, эртең квартираны мен төлөйм деген нерсе менин мээримде болсо, бул жерде сапаттуу эме чыкпайт, идея чыкпайт, билим чыкпайт. Мен ушул нерселерди балким жаап алып туруп кайра келемби деген оюм бар. Ансыз мындай мүмкүн болбой кала тургандай, балким Кудай мени жазалап деле коюшу мүмкүн, эме акыретке барганда. Сен неге өзүңүн тиричилигиң биринчи балдарың мындай жакшы жашай албай антип жүрсө, сен китеп жазып сага эмне бар эле деши деле мүмкүн мага мисалы үчүн. Ошого мындай оюмдан кайтып дебейин, бирок антип турам. Кылкылдабай тур. Кайтпа артка, чегинбе. Турган кызым дейсизби? Анткени ооба, мага деле каршы чыгып, мен деле канча жол, миллион жол көмүп атат анан. Кой мен деген элге жакпайт экенмин деп кетип калсам. Жок, мен аны айткан жокмун. Элге жакпай калыпмын деп кетем деген жокмун. Менин жеке жашоом калып кетип атат. Мен өзүмдү өзүм каржылай албай калып атам. Ошол иштеримен улам. Бул баркталса, мисалы, мен ойлогомда бизде учурунда баркталат эми. Саясат анан диний темада бизге эксперттин кереги жок да, себеби бардыгы билишет. Мени окутушат керек болсочу. Анан мен ошон үчүн баягы күндемден түшпөгөн, дайым талкууда болгон нерсе. Мисалы, мен бир досум Улан Ашырматов Технократия деген китеп жазган. Ошондо эле айтканбыз, муну эч ким окубайт, түшүнбөйт. Бир 20-30 жыл алдын жазып алган да. Аябай кыйналды анан. Мен ойлогом да, меники мындай кызыктуу эле тема. Азыр сизге окшоп жооп издеп кыйналып жүргөндөр көп да. Мындай акыл парасаттуу жакшына интерпретация кылган жоромолдогон эч ким жок. Кудай ушунчалык караңгуу дегендейчи. Ошолорго меники майда эле жагат дагы китебим. Анан эле вируско окшоп бири-бирине пикирлерин айтып эле окулуп, мындай талкууланып кетсе керек дедим эле. Чоң болуп оозум ачылып таң калып отурам азыр. Ушул тема эгер ушунчалык окулбаса, мен анда бир аз мындай тактиканы өзгөртүп, башка бир тиричилик кылып турат окшойм деп ойлоп атам. Эмнеси болсо да ишиңизге ийгилик. Рахмат. Ыраазымын. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, эфир абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.